Залкар Мамбетказиев бул жолу дагы мөөрөйдү алып кетти. Улуттук оюндардын арасында таяк тартыш оюну өзгөчө кызыгуу жаратат. Каарманыбыз жыл сайын бул салттуу оюнга чоң кызыгуу менен катышып келет. Таяк тартыш бул күч, чыдамкайлык жана тактыкты талап кылган оюн. Албетте Залкар үчүн да чоң сынак болчу. Таяк таштын ыкмасы кичти катып алыш керек, кичти катып кармаш керек. Чыкаш керек да. Ошондон Кыздар арасында 60 кг салмакта Тилек Шаршенова дагы атаандаштарын жеңип чыгып, республикалык мелдешке жолдомо алды. Айтымында буга чейин дагы мындай сынактарга катышып келген. Мен мурунтан эле кызыгып, өзүм эле кызыгып катышып калгам. Жана республикалык оюндарга барып дагы аяктан жеңиштерге ээ болчумун. Облустук деңгээлде 3-чү ирет өткөрүлүп жаткан таяк тартыш мелдешине Нарын облусунун бардык райондорунан жана Нарын шаарынан 23 салмактык категория боюнча 120дан ашык спортчулар катышты. 15-16 жаш курактагы өспүрүмдөр арасында жана чоңдор арасында, балдар кыздар арасында болуп жатат. Ушул бүгүнкү спорттун финалисттери жакын арада боло турган Кыргыз Республикасынын чемпионатына катышууга жолдомо алат. Жана Нарын облусунун курама командасы түптөлөт ушул мелдештин негизинде. Башкы байге кызыктыруучу сыйлыктар. Спорттук оюн кызыктуу улантылып, жеңүүчүлөргө 1-, 2-, 3 даражадагы дипломдор, медалдар ыйгарылды. Мелдешти уюштуруп өткөрүүгө ыйгарым укуктуу өкүлдүн резервдик фондунан 70 000 сом, Нарын облустук спорт башкармалыгы тарабынан 20 000 сом бөлүнүп берилген. Таяк тартыштын жеңүүчүлөрү жакын арада Бишкек шаарында өткөрүлүүчү республикалык мелдешке жолдомо алышат. Алтынай Асыбакунова, Алмаз Асанов, Нарын жаңылыктары.